Спортта жеңилген адамдар Алланын каалабы деп айткан дурус па дейт. Иә, Алланын каалабы деген мусулман адам үчүн ол энди бир косалкы сеним, бир маңызды бир жубатуу функциясы. Жалпы диндин жубатуучулук функциясы деген бар. Кез келген диндин. Ягни басыңа келген кыйынчылыкты көтөрүү үчүн Кудайдын тарапынан болуп жатыр ғой деп өзүңдү жубатасың. Бирок өзүңдүн жалкаулыгыңды, жетістікке жете алмай калууңду, болмаса жаңа дайындалмагандыгыңды Алланын каалабына телип, Алланы кыналууга болбойт. Сол себептен де кез келген спортсмен өзүнүн саласы боюнча өтө жакшы дайындалып, профессионалдуу түрдө, кәсибий түрдө шыңдап, мисалы әлем осы жакында жазгы олимпиада болду. Сонда әлем боюнча эң көп алтын алган мемлекеттер мусулман мемлекеттер эмес. Эмне олар сонда Алланы аузуна алмаган үчүн алтын алмай калган жок кой. Сондуктан да биз осы турдан аракет этүүбүз керек. Ал эми болгондон кийин әрине азаматтар өзүнүн жаңагы туңгуйка түсүп кетпеш үчүн, уайымга батып кетпеш үчүн, бул Кудайдын маңдайына жазганы шыгар деп жубанууга негиз бар. Биз осы нерселерди шатастырып алган сыяктуубуз. Ягни жалкаулыгыбызды тагдырга, болмаса жаңагы сәтсиздиктерибизди Алланын каалабына байлап тастап, жоопкерчиликтен кутулуп кеткибиз келет. Бул дурус эмес. Сондуктан да биринчи эмгек кылыңыз. Пайгамбардын хадисинде дедет, биринчи алдымен түйөнү байла, содан кийин Кудайга тәвекел эт деп. Сондуктан да Кудайга тәвекел этип жата берүүгө болмойт.